Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алатоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 26 май күнүнө белгиленген Найза уюмунун кезектеги мелдешинде кыргызстандык белгилүү мушкер Бусурманкул Абдибаит уулунун бразилиялык мушкерге каршы беттеши жөнүндө айтабыз. Атаандаш кандай, аны жеңүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Бул тууралуу алдыда кененирээк биздин канал менен калып туруңуздар. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Белгилүү кыргызстандык мушкер Бусурманкул Абдибаит уулу Eagle FC уюмунун чемпиондук титулунан ажырагандан кийин Расул Магомедов менен кайрадан реванштык беттеш өткөрөт деп пландалган. Бирок Хабиб Нурмагомедов ММА чөйрөсүнөн кеткенден бери тагыраагы былтыркы жылдын декабрь айынан тарта ага тиешелүү болгон Eagle Fighting Championship уюмунун да иши токтоду. Ошого байланыштуу андагы мушкерлер акырындап башка уюмдарда беттеш өткөрүүгө өтүүдө. Алса кыргызстандык мушкер Бусурманкул Абдибаит уулу 26 май күнү Казакстандын алдыңкы промотордук компанияларынын бири Найза Fighting Championship'тин 51-чи турниринде Алматы шаарында кезектеги беттешине чыгат. Чындыгында көпчүлүк көрөрмандар Расул Магомедов менен беттештен кийин Бусурманкул Абдибаит уулун UFC уюмунан күтүп жаткан. Кечээ күнү Алай Кайман асымдуу кыргыз мушкери алдыда бразилиялык мушкер менен Казакстандык уюмда беттеш болот. Бул менин койгон максатыма карата дагы бир жакшы жол деген пикирин калтырды. Эми келиңиздер акырындап мушкерлерди тааныштыралы. Биринчи жолу бразилиялык мушкерден баштай турган болсок. Учурда 29 жаштагы Элвис Мартинс буга чейин жалпы карьерасында 8 беттеш өткөрүп, анда 7 жолу жеңишке жетсе, 1 жолу жеңилген. Акыркы беттешин 2021-жылы Алибек Кужбаев аттуу казакстандык мушкер менен Найза FC 36 турниринде кескелип, аны 2-чи раундда нокаут менен утуп алган. Ага чейин негизинен бразилиялык гана уюмдарда беттештерди өткөрүп жүргөн жайы бар. Биздеги маалыматтар боюнча Элвис Мартинс бутка туруу абалында өтө мыкты мушкер. Андыктан алдыдагы беттеште кыргызстандык мушкерге дал ушул абалда оорчулукту жаратууга аракетин жасайт. Ал эми Бусурманкул Абдибаит уулуна келе турган болсок, кыргызстандык мушкер дагы 29 жашта. Ал буга чейин жалпысынан 19 беттеш өткөрүп, анда 14 жолу жеңишке жетсе, 4 жолу жеңилип, 1 жолу беттеш тең чыккан. Акыркы беттешин былтыр август айында Бишкек шаарында Расул Магомедовго каршы Eagle FC 49 турниринин алкагында өткөрүп, калыстардын чечими менен жеңилип калган. Бирок ага чейин Бусурманкул Абдибаит уулу М1 глобал уюмунда 5, EFC уюмунда 2 беттеште катарынан жеңишти майрамдаган болчу. Эми кимдин жеңишке жетиши мүмкүн деген суроого келе турган болсок, Бразилиядан аргача мыкты мушкерлер келерин билебиз. Бирок Элвис Мартинс кандайдыр бир деңгээлде бүдөмүк жараткан мушкерлердин бири. Аны алдын ала алсыз же өтө күчтүү деп айтуу мүмкүн эмес. Ошондуктан биздин жеке пикирибизде Бусурманкул Абдибаит уулу бул беттешке фаворит иретинде чыгат. Жана кыргызстандыктарды кубантып жеңишке жетет деген ниетибиз бар. Эми эмнеси болсо дагы Найза уюмундабы, UFC уюмундабы айырмасы жок. Кыргызстандык мушкердин жеңишке жетип, өзү каалаган UFC уюмуна жол таштаса деген гана ниет. Демек 26 май күнү Казакстандын 2-чи Борбор калаасында өтө турган турнирде өзүбүздүн мушкерибизге ийгилик каалайбыз. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче саламат болуңуздар.